Салам достор, Кутман кеч, менин YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен ошол Стамбулда жайгашкан Дижиден стоматологиялык клиникасынын мүдүрү Зихруллах мырза менен маек курабыз. Эмесе бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса азыр клиникабыз тууралуу маалымат берүүгө аракет кылабыз буюрса. Биз менен чогуу болуңуздар. Ооба, кеттик анда. Биздин клиникабыз İstanbul'dan mынча айтканда борборунда, центр жеринде жайгашкан. Негизи биз центрге келгенде мына өзүбүздүн биринчи, экинчи, үчүнчү этаптары бар. Галошки, мына случай. Ошондон кийин этаптан деп колдорду дезинфекция кылат, могу жерде ошол этаптарда аткарат да. Бардык пандемияга керектүү. Бул жерден базар. Аны тип болбасын. Муну biz artık mal koyup байланыштуу баардык эрежелерди милдеттибиз. Орустардын белгилүү бир блогерлеринен. Спасибо большое. Снимем на камеру. Здравствуйте, хорошего дня. Биз жогорку этаждан ылдый катышып болот экен. Ушундай болобу? Ооба, жогорудан үстөн баштайлы, э? Аны пациенттин ыңгайлуулугу биз үчүн өтө маанилүү. Маанилүү. Себеби дегенде бизде конкуренция аябай күчтүү бул жерде. Ушул райондун өзүндө эле 800дөй стоматологдор бар. Бир эле райондо. Ушул райондун өзүндө эле. Андыктан биз конкуренция канчалык чоң болгонбосо ошончолук биз шарттарды түзүп бергенге шарттары болушунча аракет кылып келсин да. Качество деп айткан эле. Ооба, сапатка. Сапатка аябай маани берип келсин. Болушунча сапатты эң жакшы деңгээлде көтөрүүгө аракет кылып келсин. Анткени биздеги көбүнчө пациенттерибиз Европа мамлекеттеринен келет. Америкадан, Европа мамлекеттеринен, Англиядан, Швейцариядан, Канада, Италия, Франция, Дания, Денмарк, Голландия. Бул жакта күзгү дагы бар. Азыр биз дароо эле 4-чү кабаттан баштайбыз, э? Бул Кыргызстан эсеби боюнча 5-чи кабатта. Ооба. Бул жакта өзүңөр билгендей, Түркияда 0-чү кат, э? Бизде негизи 0-чү кат, 1-чи кат Кыргызстанда. Достор, биз жогоруда айтып өткөндөй эле сиздер менен ушул клиниканы буйруса саякаттап чыктык, э? Ал эми азыр болсо мына ушул клиниканын мүдүрү Зихруллах мырза менен өзү боюнча кененирээк маалымат алганга аракет кылабыз. Эмесе сөз сизде. Эң башынан эле ушул өзүңүз жөнүндө маалымат айта кетсеңиз, негизи эле бала чагыңыз кантип өттү эле, кайсы жакта чоңойдуңуз эле, кантип Түркияга келип калдыңыз, мына ушул жашооңуздун этаптары боюнча көрүүчүлөргө айта кетсеңиз. Макул. Эң алгач ушундай мага бир жагымдуу бир эфир осы элимге кайрылуу жасаганга, элим менен баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн сизге чоң терең ыраазычылык билдирем. Мен атым Зихрулла, мен өзүм Баткенде төрөлгөм, негизи Кызыкай шаарында. Ошол жакта төрөлүп, кийин мектепти Бишкектен бүтүп калдык. Мектепти ал жакта бүтүргөндөн соң бул жака Анкарага тапшырдык. Анкарада Гази университетинде эл аралык мамилелер бөлүмүн бүтүргөнбүз негизи. Тармагым боюнча. Ошол университетте окуп жүргөндө активист катары жүрдүк. Андан тышкары эл аралык мекемелерде иштедик. Дүйнөдөгү белгилүү бир эл аралык мекемелерде координатор болуп, ассистент болуп иштедик. Студент болуп жүргөндө мен тармагым дипломатия болгондуктан жаштар менен иштешкен дипломатиялык эл аралык мекемелер менен барып ошолордон тажрыйба чогултканга аракет кылдым. International Youth Forum деп койчу, эл аралык жаштар форумунда ал жакта 40 мамлекетке координатор болуп иштеп жүрдүм. Жана ошондой эле экономикалык жана саясий изилдөө борборлор бар. Ошол жакта андан тышкары ООНдо иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Ал жакта да стажер болуп иштедик. Анкарада, Анкарадагы. Андан кийин жана ошондой эле башка эң акыркы жумушум эл аралык медициналык мекеме десем да болот. Борбордо айтылабы. Эл аралык медициналык бир мекемеде ал жакта координатор болуп иштедим. Ал жактан 40 мамлекетке карап жүрдүм. Координатор болуп. СНГ, Орто Азия мамлекеттери жана ошондой эле Европа мамлекеттери, Араб мамлекеттери менен иштештик. Көптөгөн чоң проекттерди ишке ашырдык. Ал жактан Африка мамлекеттери менен иштештик. Ал жактагы Африка мамлекеттеринде элементарный аппендицит оорусунан каза болгондор да көп да. Ал жакта врачтар алып келип, бул жакта окутканга аракет кылдык. Жана ошондой Кытайга, Европа мамлекеттерине алып барып окутуп, ошондой эле аларга
билими тажрыйбасын жогорулатуу максатында ал жактын элинин жашоосун колдой келишинче мүмкүнчүлүктөр түзүп бергенге аракет кылып ошол сыяктуу проекттерди ишке ашырдык. Кыргызстанга дагы колубуздан келишинче саламат сактоо министри менен тыгыз байланышта болуп иштештим. Эл аралык чоң конгресстерди уюштуруп аттык биз. Биздин Кыргызстан, Россия, Казакстан, Өзбекстан алардын министрлери менен тыгыз байланышып, алар министрлер бул жакка келип, жардамчылар келди. Биздин чоң конгресстерге катышты. Чоң бир медицина тармагында изилдөөлөрдү жүргүздүк. Демек, ушул эл аралык байланыштар бөлүмүндө башталган сапарыңыз медицина жакка бурулуптур да. Бирок ошол эле өзүңүздүн эле бөлүм, ошол эле маалда эл аралык байланыштар, башка өлкөлөр менен болгон мекемелерди медицина аркылуу дагы да болсо жандандыруу, байланыштыруу болуп саналат экен. Негизи өзүңүз кандай элестетчү элеңиз мына ошол кичинекейиңизде же болбосо ошол 1-2 курста мындай негизи эле көбүрөөк кыялданып, ушундай болот, ушул жакта иштейм деп максат коет го көп адамдарчы. Сизде кайсы жакта негизи өзүңүз көбүрөөк көрө алчу элеңиз? Кайсы тармактан, кайсы сферада? Кичке кезимде эле ошо кызыкчумун. Мен костюм кийип жүрсөм ушундай иштерди кылсам депчи. Биз 9 класс бүтүп атканда менин дос балдарымдын көпчүлүгү жана училищелерге тапшырып Россияга кеткендер пайда болуп баштады да. Мага да кызыктым. Ата мен да училище окуп, автослесарь, же механик ошол сыяктуу окуп, Россияга барып иштейин, алар акча иштешип атат дегенде. Атам айтканда, ошо атамдын бир сөзү менен мен азыркы убакытка чейин мага көп күч дем берет да. Балам, сен Москвага баягы карасып айтканда черный рабочий деп коет го. Кара жумуш. Кара жумуш. Бирөөнүн үйүнө жумуш издеп барганың жакшыбы, же болбосо бирөөнүн үйүңө чакырып жумуш берген жакшыбы? Россияга мен кара жумуш болуп же жумуш издеп барам деп ниет кылбаган. Ал жака чоң бир иштер менен барам деп ниет кылган деп айткан да, 9 класс бүтүп атканда. Сен буюрса андан да чоң университеттерге окуйм, чоң ийгиликтерге жетишем, багындырам деген ниеттер койгон балам деген да. Ошондой ниет кылдым. 2016-жылы буюрса, 2016-жылы барган болушум керек. Бул жакта иштеген мекемемден мен Россияга Путиндин советниктерине мен жолугушуулар барып жүрдүм да. Ошондо мен биринчи жолугушум ошол жакка барып, ал жакта өзгөчө кабылдамалар менен, өзгөчө бир тосуп алуулар менен, мындай өзгөчө жолугуулар менен. Биринчиден мен жаш болчумун болду. Экинчиден орустардын көзүндө кыргыздар анчалык деңгээлде көрүшпөйт да негизи. Тем более биз Турциядан барып атабыз. Мындайча айтканда биз иностранец бир катар адамбыз да. Ошондон карап атсам мен ал жака аларга комиссия катары ошол топтун ичинде бардым да. Негизи мындай жалпы жөн алып караганда мигрант катары алып караган, көнүп калган деген маалыматты майнын айткыңыз келет деп окшойт, Ошол атамдын айткан сөзү менен буюрса ошентип биринчи ал жака барган сапарым ошо костюм кийип өзгөчө бир визит болгон ал жака. Ошол жашында ошондо аракет кылдым. Буюрса ушул жалпы эле инсаниятка бир пайдалуу бир инсан болсом деген ниетим, кыялым бар болчу. Буюрса ошол тармакка аракет кылып баратабыз буюрса. Абдан жакшы. Негизи эле бул клиниканы кантип ачып калдыңыздар? Биринчи мага бул жерден сунуш болду, доктор Анзор деп. Азыр көрөсүздөр, бизде ака деп коет. Ал экөөбүз бир жерде чоңойгонбуз. Ал ошондо Кыргызстанда өскөндө? Кыргызстанда өскөн, Кыргызстанда чоңойгон. Ал кишине ошол медицина тармагында окуп калуусуна дагы атам себепчи болгон да. Ушуна туура багыт берипчи. Сен окушуң керек. Ал жактан сен көп инсандарга пайда бере аласың. Өзүңдүн кол көзүң менен жана ошондой эле кызган эмгегиң менен көп инсандарга пайдалуу инсан боло аласың деп. Мен университетти бүткөндөн кийин мага айтып калды. Зикорла, биз ушундай клиника ачалы деп жатабыз. Чогуу ачалы, иштетүү тармагын сен кара, лечебный тармагын мен карайын. Көз ошентип чогуу ачалы деп мага сунуш кылды. Анан ойлондум мен кандай кылсак экен. Себеби мен уже башка жакта жумушка жайгашып калган болчумун. Анан ага чейин уже мен Сиз ал кезде ошондо Анкарада иштеп аткансыз, Анкарада иштеп. Ал убакта уже мен уже өзүмдүн бизнесимди баштаган болчумун. Башка тармактан. Себеби акырындан бизнес тармагына өткөн болчубуз, өтүп бараткан болчубуз. Анан үйдөгүлөр менен кеңештик. Кеңешип дагы өзүбүздүн чоңдорубуз менен байланышып, кеңешип, анан ошол жакта биз баштадык. Ошентип Анзор ака менен сунушу менен ошентип бул жакты чогуу ачып, азыркы учурда буюрса жакшы. 2 жылдын ичинде биз өзүбүз күтпөгөн сунуштарга жеттик. Жыйынтыктарга жеттик. План койгонсуздар, ушундай ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетебиз деп, бирок сиздерден ойлогондон дагы жыйынтык жакшы болду, ийгиликтүү болду. Ооба, неге дегенде мен ал экөөбүз кичинекей кезден чогуу өскөнбүз. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Сиздер ошондо кандай кошуна белеңиздер?
Ооба, бир жерде чоңойбуз. Бир жерде чоңойбуз. Бир көчөбүз эле, бир көчө болчу да. Ал аркы көчөдө жашачу, мен бул көчөдө жашачумун. Карагайлачы, ошондо Баткенде, Баткенде. Карагайлачы достор, Баткенден ошол Түркияга келип, мегаполис болгон Стамбулдун дагы мындай борборунда ушундай клиниканы ошол эки кошуна, бири албетте кыргыз улутунан, бири дагы түрк улутунан мына ушундай ынтымакта болушуп клиника ачышкан экен. Себеби мен иштеп жүргөндө менин тажрыйбаларымды билет болчу. Азыр эми өзү дагы. Сен мага караганда бир аз чувствуйсың деп айтып калчу да. Себеби дегенде Адамдар менен жакшы баарлашасың деп. Уялбай барып бирөө менен тааныша бересиң депчи. Андан мен Анзор мага чейин өзү бул жакта башка бир клиникада иштеп жүргөн. Кайда бир пациенти бар болчу. Базасы деп айтсам болот го. И сен да тааныштарың көп, ошентип чогуу ачалы иштетебиз дедик. Ошол буюрса тааныштар аркылуу иштеп, азыркы учурда айткандай эле 50 мамлекетке жетти пациенттерибиз. Атайын келип, дарыланып кеткен өлкөлөрдө эсептесек 50 мамлекетке жетиптир. Мындайча айтканда, эми жалпылап бир тегеректеп айтканда, дүйнө жүзүнүн 4/1, Ооба. 200дөн ашык өлкө болсо, жалпы жоонан 4/1 мына ушул өзүңүздөрдүн кызмат менен камсыздап, алакаларды жүргүзгүлө атасыздар. Бул абдан чоң жетишкендик албетте бул. Чоң эл аралык деңгээлде мындай кыргыздарды көрүү дагы бул өзүнчө сыймык болсо керек. Көрүүчүлөр да менин жеке пикириме кошулат болуш керек деген ойдомун. 5 кабаттан турган ушундай азыр клиниканы чогуу саякаттайбыз. Бул жактан баштасак болот. Бул жакта биздин жактан баштасак болот. Ортодон докторубуз. Кирип көргөзсөм мына болот. Бул да бир өзгөчө биз үчүн маанилүү бир докторлордун бириси. Колай келсин. Hello. We are taking video for YouTube in Kyrgyz language. Kyrgyz language. Мен англис Unfortunately, I'm not speaking Kyrgyz. Биздин ортодон докторубуз. Welcome. Францияда жана бир нече мамлекетте мектеп кирген жана ошондой ал жакта биздин лабораториялар бар. О, супер. Азыркы кезде убакта. Өзүнүн мыкты тармагында чындыгында өтө мыкты адис. Чындыгында. Биз ортодон театролог I hope this is good words. I don't understand. Кысача айтып кетсем, например, азыр мынау мисал катары. Азыр бизде элайнер деп жаңы чыккан бул эмелер, ыкма. Брекеттин жаңы акыркы моделдеги колдонуу ыкмалар десем болот. Бул британиялык бир фирманын биз Турциядагы дистрибьюторлугун алганбыз. Биз азыр жанакы тиштердин азыркы убакта биз брекет такпайбыз. Муну таккандан кийин пациент мисалы үчүн муну таккандан кийин кайра врачка келбейт. Өзү үйүнөн 2 жумадан кийин өзү алмаштырып берет. Тагаттан кечине чыгарып жууп кайра тагып берет. Ушул эле тишин жанагы түз эмес болгон тиштерде ушул менен түзөп койсо болот. Бул элайнер. Мында биз үчүн өтө чоң жетишкендиктерибиздин бирөөсү десек болот. Себеби дегенде мунун өзүбүздүн лабораториябыз бар. Өзүбүз бул жердеги башка клиникаларга дагы биз кызмат беребиз учурда. Азыр учурда элайнер. Бул нерсе дагы бардык эле стоматологиялык клиникаларда жок койсо, Көп мамлекеттерден келишет. Ошол себептен жанагындай өтө оор кейстер келет. Оор челюсттөр, жаактары кыйшайып, уже көп жерлер уже болбойт деген анализдер кылып коюлат. Врачтар ошондой кейстер келгенде биздин врачыбыз ошолорду баарын жасап, азыркы учурда 50 мамлекеттен пациентибиз бар. Жакшы. Бул жакта биздин биздин докторлорубуздун кабинеттерибиздин бирөөсү, бирок биз көп жер жаш балдарды карайбыз. Бизде мечитибиз бар, биз намазкана. Ачып көрсөтүп койсоңуз болот. Ичинде намаз окуп. Намаз окуп атат. Ыңгайсыз жаратпайлы анда. Бул жакта мынакей өзүңөр көргөндөй кардарлар күтүп турчу. Кардарлар экен бир кириш. Ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Ооба, рахатсыз бербей болду, Биздин врачыбыз, ортодон врачыбыз. Кеңес. Мансур Бей деле, кени таныстырабыз. Келин. Биздин врачтарыбыз уялып кетти. Алло. Мерхаба. Врачыбыз бул Австриядан келген пациентибиз. Ооба. Алкочукта. Бул голливудская улыбка кылдырган экен. Бул жердеги бул азыркы доктор Мансур бул голливудская улыбканы бул тармакта өтө мыкты
адистесин болот. Ошондой мурда жасап жатат да. Ошо биздин инелерибизден азык-түлүктөрүбүздү даярдап атабыз буюрса. Келечекте Кыргызстандын атын таанып турган врачтардан Чыңгыз өзү Кыргызстанда бүтүргөн азык-түлүктөрдү бул жакта өзүбүз даярдап атабыз буюрса. Кыргызстандан билим алып келип, ушул жакта иштейин деп жатасыз. Ординатурасын окуп, бул жактасын. Бул жакта азыр менин клиникабызда иштеп жатат. Сон азабатсыз. Эң оор кейстерге азыртан уже акыр башталды буюрса. Дарыларым бар. Астан түшөсөк болот. Мынакей өзүңөр көргөндөй бул жакта эң сонун жылмаюу тартуулаган сүрөттөр. Мурда дагы келип көрүп кеткен үчүн. Мынакей ушул сүрөт мага аябай жакын. Негизи эле ушундай жумуш чет мамлекетте өзгөчө баштоо бул абдан чоң рискти талап кылса керек. Кандай рисктерди алдыңыздар, кандай тобокелдикке бардыңыздар? Чындыгында биз үчүн аябай өтө оор болду башында. Себеби документация тармагы, Анзор аким өзү бул жакта экзамен тапшырып, ал расметте иштейт да. Ошентип ача алдык. Бирок ансына карабастан бизде эмелер кыйынчылыктар көп болду. Риск дегенде бул жака көп сумма кетти. Биз буну чыгара алабызбы, чыгарбай калабызбы деген ойлор да болду. Биз өзүбүзгө ишенгенибиз себеби биз өзүбүздү башта баалайт экенбиз да, инсандарча. Мен көп чет тилге чыккандан кийин анан өзүбүздүн кадыр байкообузду биле баштадык. Тил билгенибиз да өзүнчө экен да. Анзор аким өзү дагы бир нече тилде сүйлөйт. Мен өзүм деле 5-6 тилде сүйлөйм. Бул биздин тил билгендигибиз деле өзгөчө экен да. Ошондой эле биз эң негизгиси биз сапатка иштегендигибизден биздин иштерибиз жыйынтыктар аябай ийгиликтүү болуп атат да. Эң негизгиси биз сапатка иштегенден пациенттерибиздин ишеничин актаганыбыздан. Жана ошондой эле дагы айта кетчү бир нерсе, биз ачып атканда ошондой бир максат койгонбуз, план кылганбыз. План десе мындай тура болот го. Могу Орто Азиядан, СНГ мамлекеттеринен келген мигранттарга биздин баабыз такыр башка. Себеби биз көргөнбүз да, биздин ата-энелерибиз барбаса дагы кошуна колоңдорубуз, тууган уруттарыбыз Россияда, чет өлкөлөрдө мигрант болуп иштеп жүрүшөт, балдарын окутайын деп. Бул жерде жүргөндөр дагы ошондой Кыргызстан, Казакстан, Түркменистан, Азербайжан, жалпы эле СНГ мамлекеттеринен келгендерге биз такыр баабыз башка. Алардан эч бир пайда көрөлү деген ниетибиз жок. Башында эле ошондой бир план менен койгонбуз, куруп жатканда эле. Мында ошол эмебиз менен, амбициябыз менен улам келип жатат азыркы убакытка чейин. Аларга биз жардам катарында белгилүү бир деңгээлде бир ыңгайлуу бага жасайбыз да. Белгилүү бир деңгээлде. Алардын дагы капчыгына туура келгендей суммада. Азыр эми биз Истанбулда мекендештерибизге ушул тармактан гана жардам берип келе жатабыз. Азыр коюш жерде. Колдон келген салымды кошконго сиздер да аракет кылып жатасыздар э, демек. Абдан жакшы. Негизи эле кайсы өлкөдөн эң көп кардарларды тартып жатасыздар? Эң көп кардарларыбыз Англиядан, Франция, Дания, Денмарк, Англиядан и Америкадан да көп. Израилден да азыр көбөйүп баштады. И Кавказ, Россиядан, Кавказ аймагынан да көп келип атат. Андан сырткары Швейцариядан көп келет. Канада, Австрия, ошол жактардан көп келет. Эң негизи көп келген пациенттер ошол жактан. Анан Африка мамлекеттеринен келгендер дагы бар. Африкадан атайын келген, Африкадагы жанагындай жеке ишкерлер дагы келип жасаткандар дагы бар. Африкадан бир нече министрлер келип атат азыр коюш жерде. Министрлер келип жасап атат иштерин. Араб мамлекеттеринен дагы бар. Кувейттен, Катардан. Жана ошондой эле айта кетчү нерсебиз, менин техникимди кылган жумуштарын көрүп, жакында эле Бахрейнден ошолар Эмиратты ошол жактагы медиктерди тейлеген лабораториянын жетекчиси өзү чалып, сен мага келбейсиң деп өтө чоң суммада сунуш кылды да. Ошого карабастан мен техникибиз биз менен калды бул жерде. Бул эмнени айткым келет? Биздин сапатыбыз чындыгында өтө жогорку деңгээлде. Жакында эле бир жума болуп калды, Москвада болчу. Москвадагы топовый клиникаларга кирдим. Москвадагы дүйнөгө таанымал болгон врачтар менен жолуктум. Алардын кылган жумуштарын көрдүм. Алардын бааларын көрдүм. Алар менен өзүмдүн опытымды бөлүшкүмдүм. Мен аларга таң калсам, алар мага таң калган да. Себеби алар дүйнөгө таанымал медик врачтар да. Бирок аларга мен өзүм системамды айтып берсем, алар кызыгып, номерлерин алып, бири-бирибиз менен эмелерибизди, билимдерибизди, ошол системабыздын бөлүшөлү, пикир бөлүшөлү деп кызыгып калышты. Ошол жакка чыгып, анан өзүбүздүн тармагыбыздагы канчалык деңгээлде сапаттуу
кызмат берип жатканыбызды байкадым да. Башка мамлекеттерге көп эле чыктыңызбы урусия? Дагы да чыгасыз дегендей, мындай кандай бир өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Ошол эле тил билгенден тышкары дагы кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Канча четке чыккан сайын ошончолук сенин дүйнөгө болгон көз карашың, дүйнө таанымың ошончолук чоңойот экен да. Ошону мен көп байкайм. Мен четке чыгып келгенде, четке эмес, могу жерден эле тиги башка районго барганда деле уже келем да мондай экен деп жаңы идеялар келе баштайт. А четке чыкканда мен такыр как минимум эң аз болбойт дегенде 10 мен жазып келем. Идея жазып келем. Барып көрүп, алардын элементарный немелерин көрөмүн. Ар бир кайсы бир мекемеге кирсем, кирбейин, аларда өзгөчөлүктөрдү көрүп, идеяларды жазып келем көбүнчө. Жөн эле саякатка барган убакта деле аларга мен барадан соң өзүм план түзөм. Могу тармактагы ушул адам менен көрүшөйүн же болбосо ушул тармактагы компанияларды көрөйүн. Кандай иштейт, системалар кандай. Ошондой план менен барам ар бир жерге барганда. Ошого жараша баргандан кийин ошол сфераларды изилдеп, анализ дегенге аракет кыласыз. Абдан жакшы. Бул негизи мындай ар дайым өскүсү келген адамдардын мындайча айтканда ошол көнүмүш адаты десек дагы болот, ушундай нерселерди байкап жүргөнчү. Анан бул процесс негизи эле сизге мындай жеке инсан катары мындай рахат тартуулайбы же болбосо бул мындай дайыма эс алууда жүрсөңүз дагы жумуш учурунда жүргөндөй сезим калтырабы? Дайыма изденүүнүн үстүндө жүргөн. Кечээ Россияга барып, Россияда доктор Дажаев деген бир белгилүү бир доктор бар, ошол менен сүйлөшүп калсак, успех ийгилик жөнүндө сөз айтып калды, ал айтты да. Мен айта турган биринчи эң негизи бир эле айта турган нерсем, ал киши өзүнүн жумушун сүйүш керек дейт да. Өзүнүн жумушун сүйгөн болсо, ошол гана ийгиликке жетет дейт. Ал сен өзүңдүн жумушуңду сүйүп аткарган болсоң, анда сен өзүңдүн жумушуңдан өзүң рахат аласың деген сөз билдирет да. Эгерде мен чет өлкөгө эс алган чыккан болсом дагы, ал жерде мен рахат аламын. Мен жанакындай пландар жазып алган болсом да, ошол планды кылып жаткан учурда деле мен өзүмчө рахат аламын да. Албетте бул мен үчүн өнүгүп өскөн сайын адам рахат алат, энергия алат дегендейчи. Абдан жакшы. Демек, жумушуңузду толук кандуу жакшы көрөсүз, Ооба. Берүүлүү менен иштейсиз. Берүүлүү менен иштегениңиз мындай мен биринчи келгенде дароо байкалган. Өргө да түшүнүктүү болуш үчүн бүгүн экинчи жолу келип жатам бул клиникага. Негизи буга чейин келип, көрүп, Зихруллах мырза менен таанышып кеткен болчубуз. Абдан жакшы. Негизи эле ушул азыркы учурда негизи айтып калдыңыз жогоруда дагы мигранттарга ошол СНГдагы өлкөлөргө, КМШ мамлекетиндеги өлкөлөрдүн жарандарына бизден баалар башкача, анан башка өлкөдөн келген ошол эле өнүккөн мамлекеттер десек туура болот го. Аларга келген баалар башкача деп. Негизи эле ушул орточо дарылануулардын баалары кандай? Мисалы ошол өнүккөн өлкөлөрдө келгендерге албетте бул түрлөрүнө жараша, дарылануунун жолдоруна жараша баалардын түрлөрү өзгөрөт. Ошол эле абдан көп нерсени талап кылса албетте кымбат болот дегендей баалары. Ал эми ошол эле мисалы мындай бир мисал уккум келип жатат да. Бир эле ошол бир ооруну дарылануусу өнүккөн өлкөдөн келген жарандар үчүн баасы канча, ал эми КМШдан келген жарандар үчүн? Негизи КМШдан келгендерге бирдей эле, бул жерде ушуну тактап кетейин. КМШ өлкөлөрүнөн келгендерге деле баасы бирдей эле негизичи. Болгондо ушул Истамбулда эмгектенип жаткан мигранттарга баа. Ооба, мигранттарга, Стамбулдагы иштеп жаткандарга. Болбосо ал жактан тайчына келгендерге баарына бирдей эле. Бул жерде мен өнүккөн мамлекеттен келгендерге аларды сен ошол жакта келиң деп аларга мен көп бааны атай коюп сала албайм. Бул жактагы мигранттарга булардан мен жок деген ошо өзүмдүн расходторумду жаба турган акчамды аламын. Алардан эч бир пайда көрбөйбүз. Ал эми четтен келген пациенттерибизге аларга биз ошол өзүбүздүн белгилүү бир бааларыбызды коебуз. Ошондо мисалы канча эсе арзан деп айта аласыз? Мисалы мен билем бул видеону азыр Стамбулдагы кыргыздардын көбү көрөт. Бул суроону эмнеге сураган жоксуң дешим. Бул өтө оор маселе. Эмнеге дегенде азыр бизде жыл бүтүп атат. Доллар көтөрүлүп атат. Себеби мен дагы бир баса кетчү нерсе, мен материалдарымды колдонгон материалдарды местный жергиликтүү материалдарды колдонбойбуз. Мен Европага кызмат бергендиктен мен Европадан алам. Сапаттуу материалдарды алам. Ошондон азыр мен Евро менен иштешкендигим үчүн бир аз бааларым азыркы учурда кичине ойноп атат. Ошол майда кичине кыйнап атат азыркы убакта. Бирок ошого карасам, ар бир келген мекендешибизге, келип жаткан мекендештерибиз билет баары, эң ыңгайлуу баада
Андан сырткары биз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрүн сунуп берип, колубуздан келишинче аракет кылып жүрөбүз. Мен дагы бир эме бир маани берген нерсебиз, башынан бери айтабыз. Эч бир пациент бул жерден капа болуп чыкпаш керек. Андай болушу мүмкүн эмес. Бирок иногда кээбик убакта болуп калат. Ошого карабастан мен аны ыраазы кылып чыгарышым керек да. Мисалы өрнөк катары айтып кетсем, мисал катары айтып кетсем, Англиядан келген бир пациенттен биз убактын жеткизе албай калдык. 2 күн кеч калып калдык. Андан сурандым. 1 күн кеч калып калдык. Андан мага 2 күнгө убакыт керек болуп калды. Анын билети бар болчу. Суранычы. Дагы 2 күн жеткизип бердиңиз. Бул менин врачымдан же менен мага таандык нерсе эмес. Бул техника ушундай болуп калды. Жеткизе албай. Пациентимди алар менен уговорить этип, анын билетин күйдүрүп, аны эконом класс болчу. Бизнес класс алып бердим. 2 күндүк отелин төлөп бердим. Тамак ашынын баарын төлөп, ал төлөгөн акчасынын 1,5 эсе көп мен өзүм төлөдүм. Ал $2,000 мага төлөгөн болсо, мен ага $3,500 төлөдүм. Расход кылдым. Неге дегенде ошол пациент ыраазы кылып жиберген деген максаттачы. Ошол көңүлүн алыш үчүн мен ага берген акчасынын үстүнө дагы акча кошуп, аны ыраазы кылып жибердим да. Бул бир өзүнө. Андан сырткары, эгер пациент мен жакпай калган болсо, аны мен жага турган деңгээлде кайрадан болсо жасатып чыгарабыз. Ошентип жатып, азыр могу 50 мамлекетке жеттик деген сөз өтө оңой угулушу мүмкүн, бирок өтө чоң кыйынчылык, өтө кыйын болду биз үчүн. Ар бир адамдын ар кандай өзүнүн характери менен келет, ар кандай мүнөзү менен келет, ар кандай настроение менен, маанай менен келет. Албетте, өзгөчө ушул мисалы психологияда деле өзгөчө ооруп турган адамдардын менен мамиле түзүү, алар менен бир келишимге түзүү бул кыйынчылыкты жаратат. Ошондо биз ар бир келген пациент менен индивидуальный подход менен аракет кылабыз. Ошентип биз пациенттерди чогултуп десем болот. Жакшы. Азыр бир текшерип коеюн, кайрылабыз. Ооба, улантабыз саякатты. Бул жак биздин 3-этаж. Ал эми бул жактан баштайт болсок, бул жак биздин стерилизация, первый, второй, биринчи, экинчи, үчүнчү этап. Биринчи этапта колдонулган инструменттерди, жабдыктарды щетка менен детально жууат. Андан кийин пакеттеп туруп, могу аябай күчтүү бир жогорку даражадагы ошону атайын бир аппаратка салып, бул жакта биз стерилизация кылабыз. Бул жак биздин операционныйбыз, негизи азыр бир пациентибиз бар экен. Ошондон операция жүрүп жатат, э? Азыр даярдык. Даярдык. Операция убагында бул жакта эч ким киргизбейт. Баары атайын бир кийимди кийишет. Симжа салынат. Туура. Бул жакта биздин эндодонтубуз иштейт. Биз эндодонтубуз пломба, ошондой жанагы удаление нерв деп айтат го. Ошолор баарын бизде микроскоп менен жасайт. Бул стоматологдор билет. Микроскоп менен ар бир доктор иштей албайт. Бардык эле доктор иштей албайт. Бул өзүнчө бир бул үчүн атайын бир курстарга барып үйрөнүшөт. Билим алыш керек, э? Ооба, албетте билим алыш керек. Бул өзү эле баасы да кымбат. Мунун баасы дагы арзан эмес экен. Биздин тил менен айтканда главврач деп айтсаңыз болот. Башкы врач, э? Бул жактын негизги клиникабыздын куруучусу деп айтсак болот. Ассалам алейкум. Бул жактан биз таныштырайын. Биздин доктор Акрамжан таныштырайын. Бул жактан биздин доктор. Биздин докторубуз 3D менен тартылган бир биздин пациентибиздин диагноз анализдерин анализ өткөн окуучу. Буну кантип мындай жөн эле көргөн кишиге кадимкидей эле тийиш көрүнүшү мүмкүн, э? Ооба. Бирок бул трехмерное изображение деп коет. Кыргызча трехмерное изображение эмели? Ооба, айтарым, зачем салбайт. Биз бул жерде жагды жана тиштерди ар жактан көрүшүбүз мүмкүн да. Бул пациенттин жагы.
Азыр буларды карап, эми сиз анализ кылганга даярданып жатасыз, э? Ооба, биз пациентти дарылоодон мурда ошондой 3D томография тартып туруп, ошону анализ кылып, ошондон кийин пациентке 2 жана или 3 планды айтабыз да. Варианттарды мындай кылса болот деп. Ооба. Имплант дегенде көрсөтсөңүз, имплант деген. Ооба. Бул жерде мисалы үчүн деталь көрсөтүп болот да. Бул жерде планирование кылып, мисалы үчүн, кайсыл жерге имплант кылса болобу, болбойбу деп ушундай коюп план кылабыз да. Анан сөөгү ошону көтөрөбү, көтөрбөйбү, качество кости. Можно определить. Сөктөрдүн сапатына карап, э? Ооба. Себеби кээ бирде сөктөр сапаты начар болуп калышы мүмкүн да. Анда биз жаадын bir bölümünden söğüt alıp ушул жерге коюп имплант кылабыз. Ушундай болуп анализ чыгарып. Ооба. Жагымдуу бир жылмаюуларды, ошондой эле бекем ден соолуктагы тиштерди тартуулайсыздар, абдан жакшы. Азыркы учурда кыскача маалымат берди өзү дагы берсе. Турциядагы доцент деп коет го. Доценттен кийинки профессорлордун кылган жумуштарын азыркы учурда доктор Азыркым кылып атат. Өзү 7-8 тилде эркен сүйлөйт. Азыркы учурда эч бир рекламасы жок. Жакында эле Instagram өзү катталып эми баштадык. Рекламасы жок. Азыркы учурда 45ке жакын мамлекеттен өзүнүн пациенти бар. Негизи ушул клиниканы куруп, ушул жакта Зекулашов иштетелип, ушул жакта куруучусу негизи ушул киши болот. Өзү бир жерде чоңой. Бирге. Бир жерде чоңой болмуз. Канча жылдан бери чет элде жүрсө дагы биздин кыргыз тилин унутпай жүрөт. Кишинен көп өнөктөрдү алсак болот. Ооба. Сазда дагы буюрса кене маалымат берет деп ойлойм азыр. Ооба, буюрса өзү менен дагы кеңири маектешебиз. Абдан жакшы. Кыргызча, ооба. Бул жерде дагы мен айтып кетсем болот. Мисалы үчүн биздин жабдыктарыбыздын таанып турган жабдыктарыбыз. Ачмактар. Аз бир эмесиге могу иштеп кеткен азыр кайра кайтып келип көрөбүз балким. Биз пациенттен оозуна жанагындай коронка жасаганда оозунан биз слеп значительно размер алабыз да. Аны эски ыкма менен мындай атайын бир гипс коюп салып, пластик менен салып алат да. Азыр эми бул могу жаңы чыккан жабдык бул. Стоматология тармагында эң акыркы моделдеги жабдыктардан болот. Бул баасы 30.000 евро тегерегинде турат. Андан сырткары могу азыркы өзү дагы голливудская улыбка же болбосо жанагы ушул эле жанагындай оор эмелерди ортопедиялык дарылоолорду өзүнүн ушул эң акыркы моделдеги микроскоп менен иштейт. Бизде стоматологияга тиешелүү барлык жабдыктардын буюрса эң акыркы модель алдык азыр учурда. Себеби дегенде заман ошону талап кылып атат. Биздин конкуренциябыз күчтүү. Жана ошол эле биздин маркетибиз Европа болгондуктан ошо Европанын стандарттарынан алардан да жакшы деңгээлде кызмат көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Ошол нерсе. Жакшы. Ооба, кийинки турган кезектерди көрөлү анда. Рахмат. Görüşürüz. Бул жакка биз дагы азыркы тынык уба болгондуктан баары түшкү тамакка чыккан окшойт. Бул жакта биздин врачтар ушундай иштейт. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Бул Истамбулдун Турцияга келген адам Истамбулга сөзсүз келет. Истамбулга келген адам сөзсүз түрдө бул Турцияга келет. Бул жер ушул жерге келет. Бул жер Истамбулдун эң борбор жери десем болот. Турцияга келген адам Истамбулга келет. Истамбулга келген адам сөзсүз түрдө бул жерден өтөт да. Буюрса Кудай насип кылып ушун Бул жерден өткөндө сөзсүз биздин клиниканы көрөтүп коесузбу? Айтсак да болот. Эми Кудай насип кылып ошол Истамбулда болгондо да эң борбор жеринен ачкан насип болду буюрса. Абдан жакшы. Бул дагы албетте негизи эле ар кайсы тармак үчүн бул жайгашкан локация дагы аябай маанилүү, э? Албетте. Ал дизайндарда өзүбүз күчүбүз жетишинче аракет кылдык. Кыргыздардын сүрөттөрүн койгонбуз. Анча
пациенттерге таанытып калам. Бизде кыргыздарда улуттук кийим ушундай болот депчи. Кыргыздын кыздары ушундай болот да. Мынакей бөбөктөрдүн байкашымча ар кайсы улуттагы сүрөттөрдө атайын элген окшойсуздар, Аха. Бул жерде биздин кабылдагысында болот. Ресепшнда. Хош болдук. Биздин кабылдамада 4 тил өзгөрөт, 4 сотрудниктерибиз бар. Англисче, арабча, орусча, французча сөйлөшөт. Абдан жакшы. Биздин гигиенист бул жерде силер болот. Тазалап жатат. Аха, жакшы, колай келсин. Докторубуз болсонди. Жаңы келген пациентке консультация кылып атканда булар кояныбыз өзгөчө эмнеге дегенде биз Digident деген сөз мааниси digital dentistry деп коет. Санариптештирилген стоматология десинде болот, кыргызча айтканда. Азыркы жана айткандай азыркы заман жаңы акыркы жабдуулар менен дарылоого талап ушундай болот. Ошондуктан биз көп нерсе бара-бара роботик режимге өткөнгө аракет этебиз. Абдан жакшы, заманбап акыркы үлгүдөгү жабдуулар, ошондой эле бул жакта дүйнөнүн баарын багындырабыз деген дагы бир мындай мессаж деп коет го түркчө айтканда. Ошол нерсе бар окшойт, Албетте. Азыр биздин кылып аткан жумушубузду келген пациенттер көрүп, ар кандай ар кайсы тамакта иштегенде келет. Францияда чоң-чоң банктын жетекчилери келет. Англиядан чоң-чоң телевидениялардын BBC болсун, Jazeera болсун, ошол сыяктуу чоң мекемелердин башчылары келет. Андан сырткары көп мамлекеттин министрлеринен келип атат азыркы учурда. Алай көрүп биздин кылып жаткан кызматтарыбыздын сапатын көрүп, ошол жакка да ачууга көп бизге азыр учурда мага аябай көп талаптар болуп атат. Буюрса көрөбүз, насип болсо да башка да дүйнөгө дагы көйөбүз деген ниеттерибиз бар буюрса. Абдан сонун. Азыр биз академия ачканбыз. Бул жерден биз эки тармакта иштейбиз. Академиябыз биринчи тармагы башка өлкө, чет өлкөдөгү стоматология тармагында иштеген докторлорду, тиш докторлорду бул жакта 2 күндүк, 3 күндүк, бир жумалык атайбыз. Программа пакеттерибиз бар, ошолор менен келип хирургия, имплантация, эндодонтия, микроскоп менен иштеп ошол жана башка сыяктуу бир тармакта биздин кызматтарыбыз бар. Аларга ушундай биз атайбыз курстарыбызды беребиз. Бул биздин Турциядагы жана ушундай дүйнөдөгү белгилүү лекторлор келет, ошолор сабактар берет. Андан сырткары биз студенттерге дагы беребиз. Бул да өтө маанилүү. Азыркы учурда Россиядан жана бир нече өлкөдөн, Малайзия, Индонезия, жана ошондой эле Босна Герцеговина, жана ошондой эле Африка мамлекеттеринен студенттер 4-5 курстагы студенттер келет. 2 жумалык бизде стажировка сыяктуу бир атайын бир пакетибиз бар. Ошолорго даже кээ-бир студенттер айтат, 5 жыл окуп бул нерсени көрөптүрмүн, 5 жыл окугандай эле болдум дегендей болот да. Бул ушунча биз ошол кыска убакыттын ичинде көп маалыматтар аларга бергенге пайдалуу өткөзгөнгө аракет кылабыз. Практикалык жактан көбүрөөк жардам бересиздер, Эми ийгилик жөнүндө сүйлөшөлү. Ошол бизди көптөгөн жаштар көрөт, мектеп окуучулары, студенттер. Негизи эле албетте бул абдан баналдуу суроо болушу мүмкүн. Ийгиликтин сыры эмнеде деп. Ошол негизи бул суроого мисалы мен дагы мурда ойлочумун. Ийгиликтин сыры бүт бардык адамдар үчүн бирдей го депчи көрсө ар башка болот экен. Ушул сиздин жеке тажрыйбаңызда ийгиликтин сыры эмне болду деп ойлойсуз? Мен үчүн бир эле жок айтам го дейм. Ал билим. Билим го дейм. Менин тажрыйбама карап айтканда, билим китеп окуш керек. Окуу жана окуу да. Ошол жана ошондой андан кийинки эң негизги маселенин бирөөсү дагы эң олуттуу, эң маанилүү бул чынчылдык. Орусчада честность деп коет го, честный болуу дейм. Ошол чынчыл болуу сени көп ийгиликтериңди жол ачат экен да. Ошол.
Билим алуу жана ошондой эле ошол чынчылдык боюнча сиздин тажрыйбаңызда абдан жакшы. Негизи эле ошол билим алуу десе дагы мисалы кандай десем, ар кандай багытта, мисалы китеп окуш керек деп эле бүт китепти окуй берген дагы болбойт, ошол нерселер боюнча дагы оюңузду айта кетсеңиз. Же болбосо билим алыш керек деп эле эптеп эле 11-классты бүткөндөн кийин бир окууга өзү кызыкпаган эле окууга же ата-энесинин же байкесинин эжесинин таанышынын сунушу боюнча дагы окуп алган жаштар тилекке каршы жок эмес. Ушулар боюнча дагы бир негизи эле адам туура жолду тандоосуна эмнелер керек, же болбосо кантип билиш керек өзүн эмнени каалап жатканын, ушулар боюнча дагы бир оюңуз менен бөлүшүп кете аласызбы? Бул айтып жаткан сурооңузду мен өзүм жашагам. Окууду мектепти бүтүп жатканда кайсы тармак окусам экен деп ойлонуп, ошол убакта да эсимде да 10 тармакты жазгам. 10 тармак. 10 тармакты жазгам да, анан ошого карап анализ кылгам, кайсынысы мага жакыныраак деп. Могу кичине алсак экен деп анан өчүп, ошентип 5 окуп, 6 окуп калган, анан 4 окуп тапшыргам. Китеп окуу дегенде өзүңүз сүйгөн тармакты өзүңүздүн тармагыңыз боюнча окуш керек да. Өзүңүздүн тармагыңыз боюнча мыкты адис болсоңуз, кайсы тармакта болбосун. Китеп окуш керек, өзүңүздүн тармагыңыз боюнча изилдениш керек, аракет кылыш керек. Окуп койгон жетпейт, аны иш жүзүнө ашырыш керек. Эгерде жалаң эле билим менен болгондо баардык профессорлор миллионер болуп кетпек да. Алар профессор китеп окутпайбы? А эгерде физикалык түр менен физически иштеп туруп байымын десеңиз, анда грузчиктер эң бай болмок да. Ошондуктан окуп, аны иш жүзүнө ашырыш керек. Ошондо сиз ийгиликке жетесиз. Ар бир өзүңүздүн тармагыңыз боюнча китеп окуш керек. Мисалы үчүн тил үйрөнүш керекпи? Мага көп суроо беришет, кантип тил үйрөндүңүз? Кантип арабча үйрөндүңүз? Же болбосо англисчени кантип өздөштүрсө болот? Бир эле жооп окуш керек. Аны кантип окуш керек? Системасын түзүш керек. Мисалы үчүн араб тилин же болбосо англис тилин же орус тилин баштаганда деле, мен өзүм баштаганда түркчөнү биринчи келген түркчө тилин билбейт болчумун мен. Англисчени деле. Баягы этап менен биринчи жаш балдардын жомок китептерин алып, ошолордон менен күлүшчү балдар кемикилер. Каякта жаш балдар китепти окуйсунчу. Менимче ошол күлгөн адамдар тил билбешсе керек башка. Балким. Себеби дегенде мен аны кылып көргөмүн да, мен биринчи чоң китепти алып алган башындачы. Күнүнөн акырын которуп, окуп, жазып, ана адам тажап калат. Аны окуйсуз, бир жума окуйсуз, тажап калат. Тажабас үчүн сиз өзүңүздүн деңгээлиңиздеги кичке китептерден stage 1, stage 2, stage 3 деп ошол китептерди окуш керек. Окуш керек, кийин жанакы лекцияларды окуп, ошентип өздөштүрө алдым да тилдеримди. Кадам менен жөнөкөй ошол жомоктордон баштап адабият чыгармаларды башка тилде окуган болуп эте сонун абдан жакшы. Анан ушундай сиз дагы кандай десем, мен башкалар сыяктуу дебейин, негизи эле ушул түнү менен окуп дагы, бирок ошол эле маалда мындай чарчап, же болбосо өзүн жаттап окуп, өзү түшүнбөй окуган дагы кандай учурлар болот да. Ушул нерсеге кандай туура багытты кантип тапса болот деп ойлойсуз? Түшүнбөй окуган алып тура эмес. Убакытта текке мисалы жаттап, же болбосо экзаменге даярданыш керек деп эле. Ар бир нерсени ажан айткандай эле мен эмне үчүн жаш балдардын китептерин алып окудум? Себеби мен ал убакта менин деңгээлим ошончо жок болчу. Ал жеңил китеп, ошол эмне түшүнөт болчумун. Берки чоң китептерди түшүнбөйт болчумун. Элементарно жанагы stage 2-ни түшүнбөйт болчумун. Ал мен үчүн оор болчу. Stage 1де бир китепти эң аз дегенде 15 жыл окушумун. Кичкеле жаш балдар китеби. Окуп, кайра түшүнүп, кайра окусум. Түшүнсөм дагы кайра окуп, анан экинчи китепке өтчүмүн. Ошол эле стейждин экинчи китебине өтчүмүн. Айтайын дегеним, ар бири өзүбүздүн тармагыбызда түшүнүп окуш керек да, китеп окуйт десе элечи. Түшүнүп окусаң, ошондо гана сага жемишин берет. Болбосо ал сен убактыңды текке кетирген болуп калат. Ушул жерден бир 3 китеп же 5 китеп сунуштап кетпейсизби көрүүчүлөргө? Сиз эң жакшы көрүп окуган, сизге эң көп таасир берген 3 китеп же 5 китеп? Мен көбүнчө политика же болбосо тарых китепти окуйм. Башка ошондой англис которбой аталышын кайсы тилде болсо айтып кетсеңиз деле болот. Бегущий за ветром. Чоң Зайыповдун китептеринен бар. Азыркы окуп аткан китебим Enjoy Your Life деген бар. Темасы жакшы экен. Жашооңдон рахаттан, рахат ал, Enjoy Your Life. Ошол 3 китеп. Азыркы эсиме келгендерден ошолор го. Анан Хенри Киссинджердин китептерин окуйм. Алар дипломатия тармагынча. Канча убакытта бир китеп окуйсуз же мындай негизи эле китеп убактылары кандай сизде? Азыркы күндө эле мен жумуштан чыкканда библиотекага барам. Библиотекага барам. Жумуштан кийин чарчабайсыз.
Жұмыстан кейін бұл жерде жұмыста Китапханаға барасыз. ошоға қарап, жақын бұл жерде, жақын жанында. Иногда кейбір уақытта шығарып қотшым социал медиаларға өзім. Китапханаға барып, біз врачыбыз, Анзор екеуміз барабыз. Күнге барып ошол жақта 40 минут же 1 саат отырабыз. Анан шығып анан үйге кетебиз да. Күнүгө 20 беттен 21 бетке өтпөйбүз. 20 бетте. Эмнеге 20 бет? 20 бет деген себеби негизи башында аз көрүнүшү мүмкүн, бирок бул 20 бетке чыгыш үчүн көп убакыт кетти магачы. Башында 5 беттен баштадым. Резко бир убакыттын ичинде 20 бетке окуш кыйын. Неге дегенде алдагы 1 ай окуш мүмкүн, кийин таштай берем. Тажап калбаслык үчүн, ошон үчүн мен 20 бет кылып койгом. Тажап калбаслык үчүнчү. Аз болсун, бирок ар дайым болсун. Дайыма болсун. Дайыма болсун. Адат болсун деп. Китептерим аз бул жерде алып коюшту мен ассистенттерим. Китеп мен бул жерде чөйрөдөгө да өтө маанилүү. Москвага барганда кайтарымдан ойлогом да шоколад алып келем го депчи. Врачтар чалып жок. Мен даярдап коюптур китептер алыпчы. Багажым толо китеп келди. Ичинде сүйүндүм бир четинен. Бир четинен өзүмө керектүү чай алган болчумун, аяктан шоколадтар даярдап койгон болчумун. Калып калды айдасынчы. Ручной багажым болчу. Мен себеби дегенде мен врачтар чындыгында Анзор акам, жана 1-2 биздин командабыз бар. Баары окуйт да. Өнүгүү менен ошол себептен азыркы учурда профессорлук кылып аткан операцияларды өзү жасайт. Курстарга барат да. Бул ийгиликке ошол окуу билим алуу менен өзүбүздү өздөштүрүү, өзүбүз өнүктүрүү менен ушул деңгээлге келдик да. Күнүгө 20 беттен китеп окуңуздар. Мунун башында 5 беттен, же болбосо 10 беттен баштасаңыздар болот. 5 ай 10 бетти окугандан кийин 6-айдан 15 бетке чыгып, кийин 10-айдан 20 бетке чыксаңыздар, 21-ге өтпөңүздөр. Себеби 1-2 күн башта кызык көп окуп болгондон кийин ал бир жумадан кийин тажап калат. Бул өзүмдүн тажрыйбамдан муну мен аткарып көрдүм. Бул системаны мен китептен алгам. Ошондо силер аз болсун, бирок дайыма болсун. Ооба. Бул адатка айландыргандагы бул оңой иш эмес, мисалы бир окуп, анан кайра таштап, бир жума окубай, кайра экинчи жумада кайра баштагычылар болот. Мисалы менде жеке өзүмдө ушундай болуп калат, тилекке каршы. Бирок бул күн сайын окуу, же болбосо ушул 2 күндө бир, же болбосо мындай жумушту да аткарганда бир аз организмде чарчап калат, бирок ага карабастан окуган бул албетте сонун. Анан кийин ушул бизде азыр жумуш дагы көп болуп жатат, сизде. Бирок ошол эми алда эс алууну дагы кандайдыр бир азыр өзүңүздө окуп калыпсыз, жашоодон рахат ал деп, эмне сизге көбүрөөк эргүү берет? Эмне сиздин хоббиңиз? Эс алуу күндөрү базар күнү менен эс алам. Суббота базар күндөрү, ишенин базар күндөрү. Парашютка барам, курс барам. Парашют бул жерде курсум бар. И серфинг курсум бар бул жерде, островдо. Ар бир базар күнү ошол жерде мен серфинг курс барам. Себеби дегенде бул жерде биз стресс да жумушубуз. Стресс дегенде эл көп болот да, аябай билим байкалбай эле мээң чарчап калат да. Ошондой эл жок, биз Исамбул четине барабыз. Ошондой курсум парашют, серфинг, ошондой курстарга барам көбүнчө. Өзүм сүзгөнү жакшы көрөм. Кайра дүйшөмбү күнгө болгон энергияны топтоп, кайра келгенге аракет кыласыз. Бул жак биздин башкаруу этажында болот. Башкарма алып көп. Бул жакта биздин бул жакта көргөзөйүн. Бул жактан биз Ушул жак мага жактуу деп. Сиздин тармагыңызга жакыныраак болот да. Бул жерде бир сотруднигибиз бар. Атайын бул пациенттердин жалаң тишин мурдакысы жана ошондой кийинкиси чейин жана анда кийин деп ошондой тартабыз. Атайын профессионалдар бар, ошол фотограф жалаң ошондой бул жерде пациентке отургузуп чейинкисин башталганга чейин мурда дарыланганга чейин, дарылангандан кийин деп ошентип көргөзөбүз. Бул жерде ошондо ар бир пациенттин тиши сүрөткө тартылып алынып, анан көрсөтүлөт, чейинде ушундай болду деп бүткөндөн кийин дарылоо. Абдан жакшы. Бул деген пациентке ишенимди арттырат. Себеби дегенде азыркы учурда пациенттин ишенимин арттыруу өтө чоң мааниге ээ. Биз ошол ишеничтин артынан биз 50 мамлекетке чыктык. Эч бир рекламасыз. Азыркы учурда. Жакшы. Асылармы? Бул жакта көрсөтүп коет биздин
радиолог кыздарыбыз бул жерден. Жанакта биздин доктор көргөзгөн Умар ажабыз ушул жерде атабыз. Планмега Promax 3D Plus деген бул эң акыркы үлгүдөгү жабдык. Азыркы учурда Истанбулда 3 бар. Экөөсүнүн чоң больницалар, частный баягы жеке больницалар бар, оорукана, чоң ооруканалар. Биз сыяктуу клиникаларда иши азыркы учурда алына элек. Клиникаларда азыркы учурда жок. Экосу тең мамлекеттик Алар жок, алар да жеке. Жеке чоң ооруканаларда. Коч, дагы бирөөсү медик болуп ошондой болуш керек. Ошол тармакта алышкан. Биздин мындай сыймыктана турган бир жабдыгыбыз ушул деп айтсам болот. Себеби дегенде клиникалар өздөрүнүн болбогондон башка жака жиберет да, таптык кийин. Биз баардыгы ошол комплект кылып ачтык. Пациентти кайра аптекага жиберип, сен кайра алып туруп кел дебей турган болуп. Баары ушул жакта, баардык шарттарды түзүп, болгондо дагы заманбап жана акыркы. Лабораториябызда ушул жерде өзүбүз жасайбыз. Өзүбүздүн техник дагы ушул жерде жасайт. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Rada вас видеть. Спасибо. Бул жак болсо сиздин бөлүгүңүз, Бул жакта азыр буюрса. Чогулуштарды ушундай эле. Тренинг өз команда менен основной ушул жерде иштейбиз. Негизинен ушул жерде иштеген көбүнчө. Командада азыр буюрса да команданы чоңойтуп атабыз. Себеби дегенде жакында бул жерде лаборатория ачканмын. Андан соң академияны бул жерде офис ачканмын. Клиникабызда жакын жерде. Ошол азыркы учурда командабыз кичине чоңойтуп, күнү түнү иштеп жатабыз. Азыркы учурда жалпы жөнүнөн канча кызматкер бар ошондо? Азыркы учурда менде 35 кызматкерим бар. Азыркы учурда. Бир жылдын ичинде дагы артат, дагы көбөйөт деген пландарым бар. Себеби дегенде лаборатория менен азыр мен башка клиникаларга дагы уже кызмат берип баштадым азыркы учурда. Жанагы эме боюнча элайнер айтпадык го. Ошол боюнча азыр биз башка клиникаларга азыркы учурда диагноз боюнча жана ошондой эле 3D принтердин акыркы модельдеги жабдыктарын алганбыз. Ошол менен башка клиникаларга дагы буюрса акырындап менен кызмат берип баштадык. Жакшы, анда сизге эркин микрофон берели. Зихруллах мырзанын мындай телефондору да кайра чалып атат, бул жактан чакырып атышат. Айтор абдан бир мындай кыргызча бош эмес мырза болгондугуна байланыштуу, убактысында көп албай эле. Эркин микрофон берели, негизи эле көрүүчүлөргө, өзгөчө жаштарга, ушул менин блогторумдун максаты дагы жаштарды кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы маалымат берүү, чагылдыруу, аз болсо дагы мотивация берүү, бир киши болобу, эки киши болобу, ошол өзгөчө азыр интернет тармагы өнүгүп калгандан кийин ошол өзгөчө региондогу жаштарга бир кичине болсо дагы маалымат жеткирүү максатында дагы ушундай мен Түркиядагы ийгиликке жетишкен аракетчил кыргыздын жаштары менен маектерди жүргүзгөнгө ушундай видеолорду тартканга аракет кылып жатам. Ошол себептен дагы сиз негизи эле жаштарга, көрүүчүлөргө, негизи эле адам баласына эмне каалайсыз, кандай болсун деп бир мындай чакырып кетет элеңиз. Чоң рахмат. Жаштарга айтарым, дүйнө ошону талап кылып атат. Билим менен гана биз өнүгүүгө жетебиз. Билимге аракет кылып, билимге ач инсандар бололу. Себеби дегенде Истанбул, Турцияга биринчи келгенде эми жаңы келгенбиз, Аллахтай аябай бышып турган адам болчубуз да. Университетте сабактан чыксам, анан болбой эле пландар коюп алгам. Ушундай кылыш керек деп китепканага бардым. Китепканага барып, кечке аябай окумуш адам болуп, китеп окуп, кечке сабактан чыгып обед кылып алып, китепканага барып кечке ачсам, кыздар кечинде библиотекага барады келет да. Мен ойлодум, неге кеч мен чыгып атам депчи. Автобустан баардык кайта кайтып депчи. Бул жактан китепканалар бар, өзүңүз билгендей, күнү бою ачык, 24 саат иштегендер да бар. Мен тааныган группаш кыздарым, алар жумушка барып, окуудан чыгып, иштеп, иштен чыгып үйүнө барып тамагын бышырып, иш аягын жууп, библиотекага келип атыптыр да. Анан жанагыларды көрүп түптөрдүчү. Мен аябай таң калгам да. Ошондо ошол нерсе эсиме кетпейт. Бул 2014-жылда болсо керек, 2014 болсо керек. Турцияда азыр мен азырга чейин мен университет бүтсөм деле китепканага барам. Барсам, азыр деле барсаңыздар, жаштар да толуп турган болот. Ошол себептен Турция өнүгүп атат. Ошол себептен Турцияда өндүрүү мындай тармагында күчөйүп атат. Кадр маселеси мыкты да. Баары бир тармактан. Ошол себептен биздин жаштарга айтарым, биз
билим алалы, жана ошондой эле ыймандуу бололу. Жана ошондой эле азыркы жаштарыбыз биз өзүбүздүн маданиятыбызды көп унутуп атабыз. Ошол тармакта өтө мен бул жака келип ушуну чет өлкөлөргө көп чыкканда байкайм да. Биз башка бир Европанын же болбосо ошол сыяктуу башка өлкөлөрдүн немелерине кызыгып, ошолорго суктанып, ошолорду дуураң баалуулуктарынчы бир мисал катары тилибизчи. Тилибиз, өзүбүздүн гимн, өзүбүздүн чыгармачыл инсандарыбызды тааныбагандыгыбыз, өзүбүздүн тарыхыбызды билбей экендигибиз. Ошол тармакка дагы мен жаштарга айтат элем. Ошол өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, өзүбүздүн ата салтыбызды, каада салтыбызды дагы ошого дагы маани бергенге чакырат элем. Өзүм дагы кийин изилеп баштадым, ушул нерсеге маани берип. Азыр мен өзүм Оғуз Кунузду үйрөнгөм. Казанда эмесе чыгып берсем да болот. Оғуз Кунуздун ар дайым жанымда алып жүрөм. Сон. Жакында эле үйрөндүм анда. Азаматсыз. Өзүбүздүн каада салтыбыз. Себеби дегенде Улуттук музыкалык. Себеби дегенде дүйнөдө улут аябай көп. Бирок мамлекет өтө баардык улуттар мамлекет жок да. Биз ошондон өзүбүздүн маданиятыбызды, каада салтыбызды унутпаганга аракет кылышыбыз керек да. Биздин аялдардын кийими, же болбосо жаштардын чоңдорго болгон мамилеси, ыймандуулукка чакырат элем да. Ошол билим деңгээлибизди бирсе жоголотсак, бирсе ошондо биз келечекте Кыргызстаныбызды өнүккөн мамлекеттердин катарына кошо алабыз. Дагы ушул жерден бир суроо пайда болуп кетти. Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Келечегине ишенесизби деги эле? Себеби көптөгөн окуялардан улам, тилекке каршы башка мамлекетке кетем, башка мамлекетке барып иштейм деген жаштар бар. Ошол эле маалда кадрдык маселе Кыргызстанда бул өзгөчө бир көйгөй деп айтсак туурабы, туура эмеспи? Албетте буну эксперттер атайын ошол жаттагылар айтыш керек. Бирок ошол эле учурда жаштардын көбү чет мамлекетке барып жашоону же болбосо убактылуу жашоону кыялданып келет да. Ушул жаттарда негизи эле көз карашыңыз кандай? Азыр мен Кыргызстанда дагы бир жеке мектебибиз бар. Жеке мектебибиз бар. Кыргыз Баткенге ачканбыз. Ошол мектебибиз мен ойлогом ачып аткандачы. Бизге бала алат, толот экенби, окуучу алат экенби, себеби биз жеке болгондон биз акысын төлөйт элдерчи. Биз айткан сумманы элдер төлөй алат бекен деп ойлочубуз да. Азыр биз айткан суммага окуучу бизге батпай жатат. Мектебибизгечи. Бул эмнени билдирет? Айыл жерлерде дагы бара-бара ата-энелер балдарын билимге үндөп, билимге баласы үчүн баарын жасап атат да, ата-энелерчи. Буюрса мындай коомдо буюрса биз өнүгөбүз, өсөбүз. Бирок билим менен биргеликте биз ыймандуулукта ошондой өзүбүздүн каада салтыбызды унутпай, ошол менен алып кеткен болсок, ошондо буюрса биз мамлекетибизди сактап кала алабыз деп ойлойм да. Мен албетте ишенем. Неге дегенде азыр билим тармагында Кыргызстан аябай жакшы. Жаштарыбызчы. Азыркы башкаруудагы муун кетет. Эми биз айтабыз, ар кандай жаман сөз айтып атпайбызбы? Тигилер мындай жеп койду, мындай кылып койду. Бирок булардын эле убакыты бүтөт. Жаңы келечектеги азыркы жаштарыбызды буюрса, себеби мен окуган университетте же болбосо башка университеттерде бул жактагы контрагы 40 миң, 50 миң долларлык болгон университеттерде, же болбосо 20 миң долларлык болгон университеттерде кыргыздар окуучу да, досторум. Же болбосо биздин университеттерибизде деле кыргызстандык десең студенттердин арасында мындай болчу да, себеби дегенде жакшы окуучу. Ошол себептен мировой олимпиадага катышкан балдар, кыргыздар десе мындай карачу да, мугалимдерибиз делечи мындай жакшы мындай баа берчү да. Буюрса ошондой жаштарыбыз бар, келечегибиз буюрса албетте өнүгөт. Ага мен толук ишенем. Абдан жакшы. Кыргызстандын келечегине үмүт бар деп ишенген жаштардын болушу дагы бул менин жеке көз карашымда бул абдан жакшы нерсе. Бирок ошол эле маалда бизден улуулар дагы, ошол жаштарды дагы бир аз ойлоп койсо, же болбосо ошол мамлекеттин казынасына кол салып жеп жаткандар дагы тилекке каршы биздин жан дүйнөбүзгө кандайдыр бир көңүлүңү чөктүрөт, мотивация болуп жатсаң, балким ошону дагы бир канчалык бир деңгээлде азайтканга салым кошушу мүмкүн болуп калып жатат да тилекке каршы. Жаштар бирок ынтымактуу, өзүрүнүн менети менен аракет кылып, башкалардын бир байлыгына көз артпастан өздөрүнүн эмгеги менен аракет кылганга, адал эмгек менен аракет кылганга болгон күчүн жумшап келип жатканы сезилип жатат. Албетте Кыргызстан буйруса өнүгөт деген ойдобуз. Сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек куруп бергендиңиз үчүн,
Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Стамбулда чоң мегаполисте мына ушундай иш алып барып жаткандыгыңыз албетте бул ошол негиздөөчүлөр экөөңүздөр тең ушул Кыргызстанда өсүп чоңоюп ушул жадда болгонуңуздарда бул ар бир эле кыргыз сыймыктанып кетсе керек. Ишиңиздерге ийгилик, көптөгөн адамдарга жакшы жылмаюулар тартуулап, ден соолугунун чын болушуна, анткени бул тиш чындыгында абдан маанилүү. Биздин жашаш үчүн тамак жеш керек, тамактагы ушул тиш аркылуу тамактарды негизи эле организмге кабыл алып, албетте ар бир нерсени мындай Кудай керек болгон үчүн берген экен, ошол тиштин дагы өзгөчө бир ролун айткым келип кетти ушул жерден. Ошол сизге ийгилик анда. Албетте бул видеодо бардык биз айта турган оюбузду же болбосо жеткире турган маалымат берчү нерселерди албетте биз батыра алган жокпуз. Буйруса, балким келечекте дагы мындай деталдуу түрдө маалымат бергенге да аракет кылабыз. Ал эми азыр болсо ушул жалпы жөнүнөн клиниканы тааныштыруу, ошондой эле биздин ийгиликтүү жигиттерибиздин жасап жаткан эмгектери, алардын аракеттери боюнча дагы биз сиздер менен тааныштырууга аракет кылдык. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Чоң рахмат, макул. Саламат болуңуздар. Ошол жерден дагы мен бир нерсе айткым келет көрүүчүлөргө, урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге кайсы багыт кызыктуу болуп жатса, балким ошол Стамбулда, негизи эле Түркиянын аймагында, кайсы жадда, кайсы тармактарда сиздер маалымат алыңыздар келип жатса, же болбосо мен тааныбаган, балким сиз тааныган бир ийгиликтүү адамдар болсо, сөзсүз түрдө комментарийге же мага жеке кат аркылуу дагы жазып койсоңуздар, биз ал адам менен байланышып, сиздин кызыккан жана албетте өзүмдүн кызыккан суроолорума жооп алганга аракет кылам. Görüşmek üzere.